Джеймс өмүр бою ал эмне кыла алат же эмнени кыла албайт деген стереотиптер менен талашып тартышып келет. Мен бийик жерлерге чыгып секиргенди жакшы көрүп элем. 2015 жылы альпинизм тууралуу билип аракет кылып көрдүм. 2019 жылы Британиянын пара олимпиадалык курама командасына тандоо жүрүп жаткан экен. Анда өзүмдү сынап көрдүм. Ошондон бери баары алдыга жылып, быйыл дүйнө чемпионатына катышып жатам. Ал Түштүк Кореяда өтөт жана Джеймс өзүнүн көбөйүп келе жаткан коллекциясына дагы көп медалдарды кошкусу келет. Ал ошондой эле кийинки параолимпиадага катыша турган Чарли сыяктуу көптөгөн альпинисттерди да даярдап жатат. Буга азырынча көзүм жетпейт. Бирок мен канчалык күчтүү боло аларымды көрүп кубанып жатам. Таалыкпай машыгып, эмгектенип, баардык аракетимди жумшайм. Чарли мектепти аяктап, экзаменге даярданып жатканда ага сөөктүн рагы диагнозу коюлган. Операциянын жардамы менен андан чоң алманын көлөмүндөй шишикти алып салышкан. Жөн гана жашоону улантуу, кайрадан басканды үйрөнүү узак убакыт бою кыйынчылыктарды жаратты. Ошондон бери ал дүйнө жүзүн кыдырып чыкты. 10 жыл мурда мен мунун мүмкүн экенине такыр ишенбеген эмесмин. Спорттун бул түрү биринчи жолу параолимпиада оюндарына кошулуп жаткандыгы бул альпинисттерге дем берип жатат. Мен өкүл болуунун маанилүү экенин билчүмүн. Андыктан өзүмдүн физикалык кемчилдигимди же колу бутумдун башкача экенин кабыл алып, башкаларга жардам бергим келээрин түшүндүм. Мени көйгөй жаратканга эмес, маселе чечкенге үйрөтүшкөн. Эгер көйгөйлөр пайда болсо, аны оюндагы тоскоолдуктардай карап, жеңүүгө аракет кылыш керек. Джеймс мына ушундай мамиляларды жогорку деңгээлге 2028 жылы боло турган Лос-Анджелестеги оюндарга жеткирет деп үмүттөнөт.